Мына метездегі мына метезден берген мына емесі протезі мына стопасы. Мына қараңыздаршы, мына 1 жылға жетпей мына ушул болуп атат. Мына колду карап көрөлүчү мына. Ушул протез бен. Мына. Еще мактанып атат, Европага жетип калдык. Мына караңыз. Мына караңыз. Не деген тамдык. Еще Европага жетип калыптыр да булар. Менде 3 мешок бар да, азыр 3 мешокты мен ушул директорлордун бүт баарын чакырып, мусорго ыргытып кетем да бул жеречи. Мына көлдө деген басып түшөлүп десек, биз пингвин болуп жүрөбүз да, пингвин. Бир бутуң менен көлгө чейин жетпейсиң, эзи тайыс болуп калсачы. Хромосома канча? 208'ти мына азыр данный время. Мына мен кантип азыр волейбольный площадка куруп атам. Кайсы каналдыкы? Борбор телеканал. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинде бир катар көйгөйлөргө туш болуп жаткандарын айтышты. Алар протездердин сапатына нааразычылыктарын билдирип, бул маселени кеминде 5 жылдан бери көтөрүп келишерин билдиришти. Экинчи топтогу майып Асан Ибраев алган протезди сына бергенден таманын башка жактан, тизесин башка жактан алдырып, кураштырып кийип жүргөнүн айтып берди. Майыпмын, бир бутум ушу протезгем, бир бутка тизеден өйдө. Бул жердеги негизи протез боюнча маселелер бул илгертен бери келатат. Мындан 3-4 жыл мурунда ушинтип чыкканда биз оңолобуз деп ушундай мындан жаңыча протез алып келебиз дешип, метез дегенди каяктан таап келгенин билбейбиз. Аны алып келишип, ушу 4 балага мен да бир 3-өө бар болчу. Эксперимент катары биринчи деп жасалган. Ошолордун биринчиси мен болом. Андан кийгенде эле 3-4 вообще баса албай калды. 3-өө, бирөөсү гана кичине басты. Эми адагы эрте менен келип, кечке отуруп иштейт. Кайра кечинде кийип кетип калат. Постоянно кийип жүргөн адамдар биз кие албай калдык. Анан бул мастерге шылтап башташты. Биздин мастерлер значит туура эмес жасалган экен, ошон үчүн ушундай болду. Буну болсо илгери 7-8 жыл мурун Олег деген оттобоктун эмеси материалынан жасалган. Булар менин оюмча бул көрсө оттобок менен бул метиздин материалдан болуп атат. Именно мына культоприемниктики. Бул ошону эми айла жок, ушуну 7 жылдан бери ушуну кийип жүрөм. Ылдыйкы стапаны болсо өзүм Авитодан карап Москвадан алдырдым 35 000 рубльге. Аны эптеп кураштырып, берден кураштырып алдым. Тизеси да бөлөк. Аны да өзүм эптеп кураштырып келдим. Жана жаңы келген ушундай биз Европадан өтүп кеттик. Европа менен тең тайлашып атабыз деген протездери менде үйдө турат. Жап жаңы боюнча бир да жолу кийген жокмун. 2 саат кийесиң, болду. 2 сааттан бутуң шылып салды. Анан мына Европадан келген ошо өтүп кеткен протездер мына карасаңыздарчы, кече мына кол менен мактанып атат. Колдорду, буттарды көрсөтүп мына. Мына колду карап көрөлүчү мына. Ушул протезби? Мына карасаңыздар, ушул протезби? Мына истеген. Мына метездеги мына метездин берген мына эмеси протези мына. Мына стопасы. Мына караңыздарчы, мына 1 жылга жетпей мына ушул болуп атат. 27 жаштагы Эрмек Бактияр уулу эгерде протездин сапаты жакшы болгондо биз деле кадимки адамдарда иштейт элек деген көксөөсүн айтат. Протезди 1 жылга беришет. Бул протездин негизи. Анан бул протез бир 2 жарым, 2 ай, 3 айда сынып калат да. Анан 3 айда сынып калганда мен таластан бери келип жазатып кайра кетем да. Постоянно ушундай. Анан бул жанагы Европадан ашып кеттик деп мактанып отушпайбы азыр эмеде интернет булактарында жүрөт. Бул ошол протез. Бул протезди мен былтыр декабрдын этектеринде алгам.
декабрдын этекчендеринде. Бул мен үйгө баргандан кийин ушу 4 айдын ичинде сынды да. Бул жагы сынып кетти мынакей. Могул жак мондай темир болчу мындай. Мына бул да жаракка кетип атат уже эле 1 жылга жетпей эле. Буну негизи бизге деген 2 жылга берет. Стабильный 2 жыл кийишибиз керек да. Бул 2 жыл. Анан буну биз эме мастерлерде айып жок негизи. Мастерлер жасап беришип атат, бирок материалда да, качествода. Материал жакшы эмес болгон үчүн бул минтип сынып калып атат. Бул мындай кичине эле жери мындай трещина кетсе эле, бул полный түшүп калат экен, мындай болуп ажырап, шалпайып калат экен. Бул жагы деле кетти, жаңы эле көргөздүм го. Ошондой эле өлкөдө реабилитациялык борбордун жетишсиздиги, алар үчүн стационарда дарылануу да көйгөй болуп жатканын кошумчалашты. Биз ушул көтөргөн көйгөй бул стационарный лечение да. Мынакей ушул стационарный лечение илгери деген перевязка, капельница, анан ине баары сайылчы да. Жылдан жылга капельницаларды алып салышты. Мына быйыл перевязканы алып салышты да. Биз протез кийген кишилер перевязкаларсыз болбойт да. Реабилитация дагы көйгөйгө койгонбуз да. Эң чоң көйгөй ушу реабилитацияда центр. Мына бул жерден азыр бизде деген 2 директор, ушул астында 1 директор болуп алган, үстүнө 1 директор болуп алган да, мында бөлүштүрүп алышкан да. Мен стационарды карайм, сен заводду карайсың деп. Анан биз дагы ошо штатты азайткыла, андан көрөкчө бизге керектүү врачтардан бергиле деп атабыз да. Ортопед, мындай бизге ылайыктуу. Анан жалаң эле биз жака баягы эле пенсиядагылар, анан терапевт дегендер, ушундай көп эле врачтарыбыз бар, бирок эч бир немелери, пайдалары жок врачтар да. Мындан тышкары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бутка ортопедиялык жана кадимки бут кийимдерди колдонушат. Алтынбек Нурбаевдин айтымында 7000 сомго бааланган бул бут кийимдердин сапаты өтө начар, кийилбей эле жыртылып жатат дейт ал. Мен биринчи айтканда Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасадым. Эмне максатта кайрылуу жасадым? Ушул ботинкелердин сапаты боюнча кайрылуу жасадым биринчи. Баягы 2 ай 3 айда кийгенде шалпайып жатып калып атат деп эдимби? Ошол мен айткан ботинкаларым ушул ботинкаларда караңыздарчы. Караң, уже кийип келе уже небеден ажырап атат да. Буну печканын түгүнө коюп, же отоплениянын түгүнө кургатам десең, мына клейлери эрип, тапаны түшүп калат да. Анан кийин бул жагы дагы кардон кагазда ичинде бул кожа болуш керек да. Бул кардон кагаз алып коюп атат да буларчы. Ал кардон кагазга суу тийгенден билесиздер да, былжырап уже кетирет. Анан бул ботинке кожа мына кебетесин караңыздарчы, ботинкенчи. Жанагы ортопедиялык Жок, бул ортопедическилер бөлөк болот. Булар кадимкидей эле биздин кийген ботинке. Ушунун баасы 7000 сом да. Анан биз сайттардан карап атабыз да, магазиндерден карап атабыз, башкалардан карап атабыз. Ал ботинкалардын суммасы 2500 сом, 3000 сом, 4000ге выше ботинкаларды аласың да. Мына карасаңыздар, мына сапожканы, бул министр кийеби ушуну, же балдарына кийгизеби ушуну да. Же директор кийеби ушул ботинканы, карасаңыз мына. Уже бул деле караң, мына уже ажырап атат мына. Кийилбей эле ажырап атат. Бул деле ушу печканы койсоң клейлери эрип, тапаны түшүп калат да. Ана мен айтпадымбы Камчыбек Ташиевкечи,
булар мамлекеттин акчасын туура эмес пайдаланып атышат, шалакылык мамиле кылып атышат депчи. Ушу мына да мен факт менен көрсөтүп атам. Бул ботинканы кийбейт да. Бул 7000 сом, бул мамлекеттин 7000 сому жөн эле учуп кетти да. Буну ким төлөп берет буну? Ушинтип мамлекеттин акчасын туура эмес бекер берсең албайт. 100 сомго деле албайт да буну. Бир ай кийгенден кийин шалпайып жатып калат да бунучу. Мына бул дагы ботинкалар. Буларды мен атайын оштон алып келдирдим. Себеби менин сөзүм өзүм факт менен көрсөтөйүн. Камчыбек Ташиевке обращение алдым. Мен жалганчы болуп калбайын. Себеби соц тармактарда бул бала жөн эле жата бербейби, жалган сүйлөп атат деген сөздөр да болуп атпайбы. Ошого атайын факт менен көрсөтөйүн. Ушу мына ботинкаларынан караң. Мына үлбүрөйт, тим эле үлбүрөйт. Мынаке, мына бардык ушу ботинкаларда булардын ар биринин иштерине мен аты жөнүн да жазып койгом да. Кийин соңго булар алга башка ботинка көрсөтүп атат дебесин депчи. Мына ар бир адам мына ушул жерден жазылган небелер да, ар биринде кагаз менен жазылган. Факт менен сүйлөйм да, менчи жөн эле ажылдай бербейм да. Анан кийин биз келебиз да заводкочу. Заводко келип туруп анан айтабыз да, неге ботинкалар сапатсыз десек, сонун тигип атабыз дейт. Бул жакка да комиссия келип текшерет да, мындай ботинкаларды көрсөтөт да буларгачы, көрдүңүзбү? Бул ушул ботинка дагы ушул небеден тигилген. Заводдон тигилген. Буну Бишкекте протез заводдо тиккен балдар, ушул жерде кийген балдардыкы да. Бунун дагы министрлик тарабынан берилип атабызбы? Бул жерде мамлекет акча бөлүнөт да. Өзүбүз акча төлөбөйбүз буларга, протезге да төлөбөйбүз. Бирок ошо мамлекетке төлөнгөн акчаны туура пайдаланса болмок да. Мынаны сонун кылып кийсек болбой эле. Мынандай тигип берсе, сонун кылып тиксек болбой эле. Мындайда менде 3 мешок бар да, азыр оштон 3 мешок алып келдим. Барды кийилбейт. Кийсе киет эле да, жамыр, кар жаап атат, киет эле да балдар. Биз майып болсок дагы Кыргызстандын жараны катары ысык көлгө барып бейс алгыбыз келет. Ал үчүн пандус куруп шарттарды түзүп беришсе дейт Афган согушунда бутунан ажыраган Эрик Исаков. 30 канча жылдан бери буту жок жүрөм. 20 жашыман ажырагам эл журт үчүн. Жашоо үчүн, эл журт үчүн ажырагам бутуман. Анан кийин эч кимге догонган жокмун, жашап жүрөм. Анан бирок могу балдардын патриот, биздин кыргыз балдардын айтып аткандарын түшүнбөй атканда мен таң калып атам да. Эмнеге мынчалык жашоодо аябай чындык жок. Мен 88-жылдан бери жүрөм. Тажикстандын мына 2007-ден бери мына Тажикстандын эмесин кийип жүрөм. Мына караңыз. Мына караңыз. Ошо мактанып атат, Европага жетип калдык деп. Мына караңыз. Мына караңыз. Не деген тамтык. Ошо Европага жетип калыптыр да булар. Мына. Мына. Ошо муну мен машина айдайм да. Белим деген мына мөжүн кысылып эми баш оорубаган иши жок да. Эгерде түшүнсөңөр келип, урматтуу Кыдыршаевич, келип ушунун ордуна коюп койсоңор. Бул бир протез жөнүндө мына протез. Биз кадимки эле коомдун ар бир коомдун гражданы катары биз деле жашагыбыз келет. Биз деле баскыбыз келет, көлгө түшкүбүз келет. Бизде эч бир условия жок. Жөнөкөй эле айтайын. Мына көлдө деген басып түшөлүк десек, биз пингвин болуп жүрөбүз да, пингвин. Бир бутуң менен көлгө чейин жетпейсиң, эзи таис болуп калсачы. Айтсаңыз. Киреносовга канча? 208-ти мына азыр данный время. Мына мен кантип азырден волейбольный площадка куруп атам. Айтсаңыз, мен кантип волейбольный площадка каймакламын. Эгерде жүрөгүңөр болсо, эл журт туура түшүнгүлөчү, пожалуйста. Кантип мен волейбол ойной алам. Аны ушу стационарга куратабы? Ооба. Дарыгерлердин айтымында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир күнгө дарысына 12 сом 50 тыйын гана бөлүнөт. Бул каражатка эч кандай дары келбейт. Эч бир мына бюджеттин каражаттары эчтеке мында болгон жок. Мисал айтайын. Азыр 12 сом 50 тыйын турат. Эме бизге бөлүнгөн да. 12 сом 50 тыйын дары барбы ошол? Мына азыр эмеде турабыз. Дары жок, кандай дары? Чындык. Мына врач эжебиз турат. Эже айтсаңыз.
Мына айтсаңыз, келсеңіз мен жаныма тұрсаңыз. 12 сыйлы 50 сомбу? Я қалып айтып атам мына. Жетпейді ештеңеге. Даже бір 10 таблетка анан да келбейді ошо 12 сом деген. Biz көбүнчө жаза албайбыз, потому что жок дарылар. Бере албайбыз бардыгын атайын. Борбордук телеканал жогоруда айтылган бир катар маселелер боюнча Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматына кайрылганыбызда расмий жоопту кийинки апта берүүнү убада кылышты. Гүлзина Каныбекова, Нурбай Самырбек уулу, Борбордук телеканал, Бишкек.